кам көрүү бул рахат алуу. Сиздер кантип бактылуу үй бүлө кура алдыңыз? Бизге айтып бере аласызбы? Мен аны биринчи көргөндө эле сүйүп калдым. Ал мен үчүн эң идеалдуу болчу. Анда менин болочоктогу күйөөмдө боло турчу бүт жакшы сапаттар бар эле. Ал аябай камкор, акылдуу жана тамашакөй болчу. Чын элеби? Мен ойлоп жүрсө, сенин сүйүүңө кыйналуу менен жеттим го деп. Көрсө, мен жөн эле сенин торуңа түшүп калган турбаймынбы? Чындыгында ал аябай сүйкүмдүү жана камкор болчу. Элестетсеңер, менин жумушумдун айынан жолугуп албаган күндөр. Ал мага ар дайым келчү. Таттуу паттууларын ала келчү. Мага, коллегаларыма берчү. Менин досторумдун баарысын ичтери күйчү. Ага тамак жасаганды аябай жакшы көрөм. Дүкөндөн жакшы кийимди көрсөм, ага алып бергим келе берчү. Ал мени ыңгайсыз абалга калтырчу. Ар кандай белектерди, сюрприздерди бере берип, мен аны дагы көбүрөөк жакшы көрүп баштадым. Бизге бирге болгон аябай жакчу. Жада калса, анын жумуштары болсо дагы аларды кое туруп мага жардам берчү. Мисалы, мен кичүү карындашымды карап турчу. Карындашым дагы аны жакшы көрчү. Ал аябай камкор. Камкору бул түрмөдөй. Болгон бош убактымды мен аны менен өткөргүм келчү. Башында мунун баардыгы сонун болчу. Бирок убакыт өткөн сайын ар бир мүнөт сайын жасчу. Бул бара-бара бир кошмарга айлана баштады. Мен аны кое бергим келчү эмес. Биз ал менен түнү бою телефон аркылуу сүйлөшүп чыкчубуз. Ар бир мүнөт сайын жазышчубуз. Мен ал менен жашоомдогу болгон окуя менен бөлүшкүм келчү. Мен досторум менен чогулганда, PlayStation ойнойлу дегенде, ал мени барбай эле койчу деп өзүнүн бир нерселерин айтып баштачу. Мисалы, киного баралы, паркта сейилдейли дегендей. Кээде болсо, аны дагы ээрчитип алымды өтүнчү. Мен каршы болчумун. Анткени ал мени досторумдун көзүнчө туура эмес акыбалга калтырчу да. Ага жагымдуу бир нерсе кылайын деп, мен дем алыш күндөрү киного билет алып койчумун. Анын достору аябай көп. Анын боорукердигин пайдаланышат, анан жардам сурашчу. Менин телефонумду дагы кечке ала берчү. Түгүл соц тармактардын паролдорунан берүү сурачу да. Мен ага албетте ишенчүмүн. Бирок мага кызык болчу да, ал телефонуна эмнелерди сактайт экени. Мен ичинденткени, мага жакпаган ар кайсы кинолорго менден сурабай эле билеттерди алып койгону болчу. Мен дайым ал үчүн жакшы көрүнгүм келчү. Бирок убакыт өткөн сайын ал мага көңүл деле бурбай калды. Ал мага бир кызыктай суроолорду бере берчү. Мисалы, менин эмнеме өзгөрүптүр, тапчы дегендей. Мен аны албетте сүйчүмүн. Бирок анын кээ бир кылыктары кыжырымды кайнатып ийчү. Бир жолу ал курбулары менен жолугушкандан кийин мени алып кетип, үйүмө өткөрүп койчу деп суранды. Мен аны ала кетем дедим. Бирок мен досум менен болчумун. Биз алып кеткен экенбиз. Ал менин досумду машинанын арткы отургучуна отуруп алуусун суранды. Албетте досум артына отурду. Бирок мен шок болуп калдым. Бул нерсе менен ал мени сыйлабайт экени билинди. Ал менин чалууларыма жооп бербей калды. Жада калса жумалап жоголо баштады. Мен аны кичине тарбиялайын деп чечтим. Анын чалууларына жана SMS-лерине жооп бербей көрөйүн дедим. Ал эмнеге мени игнор кылып жатканына мен түшүнбөй аттым. Мен анын жумушуна келдим, бирок ал ар кайсы шылтоону айтып, сүйлөшүүдөн качып жүрдү. Мен атүгүл башка бирөө пайда болдубу деп ойлонуп жаттым. Бул нерсе мени абдан тынчсыздандырып жатты. Ал ар кандай кызганыч сахналарын ойлоп таап, мени күнөөлөп баштады. Биз кечке эле уруша берчү болдук. Мен ошондо андан тажаганымды түшүндүм. Мага андан эч кандай SMS келбей калды. Чалсам коюп салат. Мен болсо ыйлайм. Өзүмдү жаман сезип жүрдүм. Мен жашоонун негизин жоготкондой эле болдум. Менин бир курбу кызым көзүмдү ачмайынча мен кыйналып эле жүрдүм. Жамиля, кичинебизден бери доспуз. Ал Америкадан жакында эле келген. Мен ага Мирбек менен болгон окуяны көз жашымды төгүп айтып бердим. Анткени мен аны эстесем эле көзүмөн жаш куюлчу. Ал окуянын проблемасын түшүнүп, дароо мени өзгөртүү менен баштады. Биринчи кадам. Ага сагынганга мүмкүнчүлүк бер. Ал үчүн мен ага кечке чалганымды токтотушум керек болчу. Мен телефонду кармап баштаганда эле Жамиля телефонду алып алчу. Мен андан кичине эс алып калдым десем болот. Бирок ал 4 күндөн бери жок болгону мени таң калтырды. Түгүл сарсанаа боло баштадым. Мен бир нече жолу ага чалып көрөйүн дедим. Экинчи кадам. Чалууларга жооп бербе. Мен бир нече жолу ага чалып көрөйүн дедим. SMS дагы жазып көрдүм, бирок жооп болгон жок. Жамиля анын чалууларын алба деди. Мен аябай кааласам дагы алган жокмун. Ушундай нерсени башынан өткөргөн ар бир кыз мени түшүнөт болуш керек. Үчүнчү кадам.
сен ансыз деле бактылуу болоруңду көрсөт. Жолукканыбызда мен өзүмдү позитивдүү жактан көрсөтүшүм керек эле. Ошентип биз Мирбек экөөбүз кокустан жолугуп калган сыяктуу кылып даярдадык. 2 жумадан кийин биз Жазгүл экөөбүз кокустан жолугуп калдык. Ал мени менен эч нерсе болбогондой эле сүйлөштү. Мен таң калдым. Эң биринчи эле ал жакшынакай болуп калганын байкадым. Мен мурдагы позитивдүү, жакшынакай, мен сүйүп калган Жазгүлдү көргөндөй болдум. Бирок ал кетип калды. 4 кадам. Эмоцияларыңды карма. Жолукканда мен аны менен жакшынакай учурашып, бир аз сүйлөштүм. Бирок мени досторум күтүп жатат. Кечирээк чалышабыз деп кетип калдым. Чынын айтсам, мен аны кучактап жибербейин деп өзүмдү араң кармап жаттым. Анткени мен аны өлө сагынгам. Мен бир нече жолу Жазгүл менен сүйлөшөйүн дедим. Ал болсо мени отшивать этип салчу. Мен таң калып жаттым. Анын кылгандары кыжырымды келтирип жатты. Чын эле мен аны жоготуп алдымбы деп ойлоп жаттым. Мен баарын колго алып, анан үйүнө барып сүйлөшүүнү чечтим. 5 кадам. Ачык сүйлөшүү. Мирбек менин үйүмө кирип келди. Баардык башымдан өткөн нерселерди эстеп алып, кайра ошол каталарды кетирбейин деп мен болушунча өзүмдү кармап сүйлөштүм. Баардыгы жакшы өттү. Биз бири-бирибизди аябай жакшы көрөбүз. Бирок биздин жашообузда биз баалай билчү көп нерсе бар. Жеке мейкиндик. Ошону билип сыйлашыбыз керек. Ошол окуядан кийин биз бири-бирибизди сыйлашыбыз керек экенин билдик. Мен болсо кам көрүп жатып, анын жеке мейкиндигин унутпаганга аракет кылып жаттым. Экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 8 жыл болду. Эң бактылуу үй бүлөлөрдөнбүз. Биздин каарманыбыз ашыкча кам көрүүнүн айынан өзүнүн сүйүктүүсүн жоготуп ала жаздады. Кээде табышмактуу, ачык маанай, кызыктуу кыздар тажаткан кызыксыз кыздарга айлана баштайт. Мамилеңер бузулуп кетишине жол бербеш керек. Келишимдүү, акылдуу бойдон калыңыздар. Бул тууралуу силер эмне ойлойсуңар? Ой пикирлериңерди калтырып койгула. Каналга катталгыла, коңгуроону басканды унутпагыла. Өзүңөрдүн башыңардан өткөн окуяңар менен бөлүшкөндү дагы биздин почтаңа жибергиле. Салам, менин атым Тахмина. Мен силерге өзүмдүн жашоомдон силерге сабак болчу бир окуя айтып берейин. Маселенин баары менин ишенчээктигимде эле. Ошонун айынан менин эң жакын адамдарымдан оор сокку алдым. Кичинекей кезимден бери эле музыка жашоомдун эң маанилүү бөлүгү эле. Музыкасыз өзүмдү жоготуп алчудай сезчүмүн. Ырдаганды жана ыр жазууну абдан жакшы көрөм. Кичинекей кезимде ата энем муну жөнөкөй эрмек катары санашса, чоңойгон кезимде таптакыр каршы туруп алышты. Алардын ою боюнча ырчылык кыз бала үчүн олуттуу профессия эмес. Тайжем гана менин дареметимди байкап, талантымды көрүп, дайыма колдоп турду. Ага абдан ыраазымын. Ал ата энемдин оюн да өзгөртө алды. Үй бүлөлүк макулдашмадан кийин вокал боюнча курска жазылдым. Сүйүнүчүмдө чек жок эле, жаңы досторду да таптым. Мына ошол жактан мен ага жолуктум. Менин жүрөгүмдү багындыра алган жалгыз адамды. Ар бир жолугуу сайын ага сүйүүм күчөй берди. Анын үнү дагы өзгөчө сезилчү. Камкор, ачык айрым болчу. Харизмасы менен мени багындырып алды. Баса ал дагы таанымал ырчы болууну каалачу. Аны менен эң сонун убакыт өткөзчүмүн. Кээде курстардан кийин мен үйүмдө музыка окуп калып калар элем. Анын энергетикасынан эргүү алып, ыр жазганды абдан жакшы көрчүмүн. Өзгөчө ал гитара черткенде. Биздин ортобуздагы сүйүүбүзгө арнап ыр да чыгардык. Ал орток эмгегибиз эле. Социалдык тармактардын бирине жүктөдүк. Жүктөр, замат, көрүүлөр жана рейтинг абдан бат эле өсүп кетти. Биз болуп жаткандарга абдан кубанып жаттык. Анын популярдуулугу өсүп, көчөдөн да тааный башташты. Баардыгы жакшы эле кетип аткан. Эч кандай жаман ой да башыма келбептир. Бирок бир күнү мен үйүмдө болчубуз. Ал телефонун унутуп чыгып кеткен. Көптөгөн билдирүүлөр келерди. Кызыгуум артып кетти да, телефонун алып карай баштадым. Ар кандай кыздардан келген каттар мени шок кылды. Көз жашымды жана эмоцияларымды кармай албай калдым. Албетте ал кайтып келгенде бүт баардыгын түшүндүрүп берүүсүн талап кылдым. Ал таңган да жок. Ушул окуядан кийин менин кызганычымдын айынан көп уруш талаштар боло баштады. Ал мен тааныбаган таптакыр башка адамга өзгөрдү. Мен ишенчээк болчумун. Такдан кадамды өзгөртө албайт деп ойлочумун. Жаңылыптырмын. Нуржигит өтө орой, өзүн өзү сүйгөн жана боюн көтөргөн адам боло баштады. Анын айланасында мен тааныбаган көп кыздар да пайда болду. Мен аны дайыма актачумун. Себеби мен аны сүйчүмүн да. Бир жолу Сейилбакта менин балалык досумду көрүп калдык. Аларды бири-бирине тааныштырдым. Ал абалыбызды сурашкандан кийин жазышабыз да деп тарап кеттик. Биринчи жолугушууда эле экөөнүн ортосунда бир нерсе болгондой сездим. Кийинки күнү эле жигитим социалдык тармакта ага жазылып алыптыр. Бири-биринин сүрөттөрүнө лайк басышып, комментарий да калтырышыптыр. Бул абал мени бир аз ойлондурду.
Бирок ал кыз менин балалык досум да. Нуржигитке да абдан ишенчүмүн. Кечинде өзүмдү алаксытайын деп телевизорду күйгүздүм. Ал жакта Нуржигит интервью берип жаткан экен. Ал биздин орто ырдын жалгыз автору менмин деп маалымат берип атты. Бизди атактуулукка жеткизген ошол ырдын. Уккан кулактарыма ишене албай аябай жиним келди. Эшикке чуркап чыктым. Шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнө кантип келип калганымды байкабай калыптырмын. Бир ресторандын жанынан өтүп баратып, Нуржигитти ошол балалык дос кызы менен чогуу отурганын көрүп калдым. Жанашып отурушуп, бир нерсени сүйлөшүп атышкан. Бир убакта өбүшүп башташты. Бул мага 2 эсе катуураак сокку болду. Көңүлүм калды. Менин эң жакын адамдарым мага ушундай ырайымсыз мамиле кылышаары үч уктасам да түшүмө кирбейт эле. Көз жаштарымды кармай албай калдым. Болгондордун баарынан кийин мага баары бир болуп калды. Мектепти таштадым. Жакындарым менен да сүйлөшпөй калдым. Өзүмдү сырткы дүйнөдөн тосмолоп салдым. Музыканы дагы, ыр жазууну дагы таштадым. Өч алуунун ар кандай жолдорун ойлондум. Бул окуянын эч нерсесин калтырбай, баардык сырларымды билген тайэжеме айтып бердим. Өч алуу пландарым жөнүндө. Тайэжем: өч алуу жаман мотивация. Мен сенин ордуңда болсом, өзүмдүн эң мыкты версиясы болууга аракет кылып, аны кылган иштерине өтө өкүндүрмөкмүн. Андан ары да өзүмдү дагы өнүктүрүп, келечегиме кам көрмөкмүн. Бул сөздөр мени абдан шыктандырды. Тайэжем дайыма эң керектүү сөздөрдү табып айтат эле. Өзүмө эч качан өткөн ишке өкүнбөйм. Өзүм жана келечегим үчүн колуман келген баардык нерсени кылам, деп сөз берди. Мен вокал курстарында дагы көбүрөөк тырышып окуй баштадым. Өзүмдүн ырларымды да жаздырып аттым. Көп өтпөй, биринчи альбомум жарык көрдү. Публика мени кабыл алып, ырларым хиттерге айлана баштады. Өзүмө ошондо чындап ишендим. Качан өзүмдү бактылуу сезе баштаганда, мурунку жигитим кайра жашоомдо пайда болуп алды. Күнүгө чалып, жазып, гүл берип, бирок ал мен үчүн өткөн чакта калган. Мен ансыз деле бактылуу болууну үйрөнүп калгам. Эми жашоо спутнигин тандоодо өтө дыккат мамиле кылып калдым.